Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуучу амалдар булар аябай көп. Алардын эң алгачкысы болуп эле бул тооба турат. Тооба кылуу бул инсан күнөөлөрдөн арылып, андан өкүнүп, ага кайра кайрылгыс болуп, жүрөктөн катуу өкүнүп, Аллах Тааланын ибадатына келүү болуп эсептелинет. Албетте Аллах Таала кандай күнөө болбосун, андан пенде тооба кылып кайта турган болсо, муну кечирет. Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерде Аллах Таала өзү муну эскерип өткөн. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадистеринде бизге кабарлап өткөн. Аллах Таала тооба кылгандарды жакшы көрөт. Аллах Таала тооба кылуучулардын тообасынан сүйүнөт. Аллах Таала тооба кылууга бизди буйруйт. Жана ошондой эле Аллах Таала тооба кылуучулардын даражаларын көтөрөт. Жана алардын жасаган күнөөлөрүн кечирип, сооп иштерге айландырып берет. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге кабар берип өткөн. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү зат экендигин баяндап, мындай дейт: "Набби ибади анни анал гофурур рахим." Менин пенделериме кабар бергиниң, албетте мен кечиримдүү жана ырайымдуу болгон затмын дейт. Жана ошондой Аллах Таала башка бир аяттарында Гафириззам ва кабилит тауп, Аллах Таала күнөөнү кечирүүчү, аны жок кылуучу, аны өчүрүүчү жана ошондой эле тообаларды кабыл кылуучу болгон зат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз канчалык чоң күнөөлөргө батпайлы, биздин күнөөлөрүбүздү кечирүүчү болгон Роббубуз бар. Биз Роббубузга кайсыл учур болбосун, кайсыл убак болбосун, кандай күнөө болбосун, чын жүрөктөн тооба кылып кайта турган болсок, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Мына ошол тообабызды ибадат кылды деген соопту жазып берет бизге кошумча. Инна роббака васиул магфира. Сенин Роббуңдун кечирими аябай кенен дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сен жасаган күнөөдөн дагы Аллах Тааланын кечирими чоңураак. Аллах Тааланын кечирими кененирээк. Канчалык чоң күнөөгө батпа, Аллах Тааланын ырайымынан, Аллах Тааланын кечириминен үмүтсүз болбо. Аллах Таала асман жерди жарата электеринен алдын эле өзүнүн кечиримдүү зат экендигин, анын ачуусу, анын ырайымы басып келет экендиги тууралуу бизге кабар берген. Аллах Таала жана өзүнүн башка бир аяттарында бизге мындай кабар берет: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah инналлаха ягфиру зунуба жамиа." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, өз нафсыларына зулумду кылып, күнөөгө баткан менин пенделериме кабар берип койгонуң дейт. Алар Аллах Тааланын ырайымынан үмүтсүз болбосун. Мен чоң күнөө жасадым. Эми Аллах Таала мени кечирбейт деп үмүт үзбөсүн дейт. Аллах Тааланын кечириминен, Аллах Тааланын мээриминен алар үмүтсүз болбосун. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Эгер деле пенде Аллах Таалага тооба кылып кайта турган болсо, Аллах Таала баарын кечирет. Аллах Таала башка бир аяттарында мындай деп кабар берет: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яшаа." Аллах Таала шириктен башкасын баарын кечирет дейт. Эгерде инсан бул жерде ширик кылып туруп тооба кылып кайта турган болсо, аны дагы кечирет. Бирок инсан ширик кылып туруп бул дүйнөдө тооба кылбай өтүп кете турган болсо, кыямат күндө бул күнөөсү кечирилбейт. Бирок мындан башка күнөөлөрүн Аллах Таала өзү каалаганына кечирип коет. Жана ошондой эле Аллах Таала бизди Кур'ан-ы Каримде бизди тооба кылууга шаштырат. Сариу иля магфиратим мин раббикум. Силер Роббуңардын кечиримине шашылгыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз тооба кылууга шашышыбыз керек. Аллах Тааланын ырайымына бири-бирибиз менен жарышып ибадаттарды аткарышыбыз керек. Намаздарыбызга бекем болушубуз керек. Зекеттерибизди беришибиз керек. Аллах Таала арам кылган иштерден тыйылышыбыз керек. Мына ошондо Аллах Тааланын бизге кечирими болот. Аллах Таала биздин кылган тообаларыбызды кабыл кылат. Аллах Таала мына ошондо биздин кылган тообаларыбыздан сүйүнөт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө бизге кабар берип: "Инналлаха юхиббут таввабин." Аллах Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт. Аллах Таала сүйөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибиз менен Аллах Тааланы жакшы көрөм,
анын пайгамбарын жакшы көрөм, мен Куранды жакшы көрөм деп тил менен айтып коюп эле бул жетиштүү эмес. Тил менен айтып туруп бирок Аллах Таалага тооба кылбай турган болсоңуз, намаз окубай турган болсоңуз, арам иштерден тыйылбай турган болсоңуз, сиз тилиңиз менен 1000 ирет айтыңыз, ал сиздин Аллах Тааланы жакшы көрөм деген сөзүңүз өтпөйт. Качан сиз Аллах Таалага тооба кылып кайтасыз, намаз окуйсуз, арам иштерден тыйыласыз, мына ошондо Аллах Таала сизди жакшы көрөт. Аллах Таала муну бекемдеп айтып атат. Аллах Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт деп атат. Бизге кабар берип атат Аллах Таала кимдерди жакшы көрүшүн. Демек, сиз Аллах Таалага көп тооба кылгандардан болуңуз. Күнөө иштерди таштап, Аллах Тааланын ибадатына бекем болгондордун катарында боло турган болсоңуз, Аллах Таала сизди жакшы көрөт экен. Аллах Тааланын сүйүүсү бизге жетиштүү эмеспи? Биз бул дүйнөнү жакшы көрүп, же бул дүйнөдө бирөөгө жагайын деп, Аллах Тааланын дагы сүйүүсүн, Аллах Тааланын дагы сүйүүсүн ошол пенделерден, ошол дүйнөдөн жогору коюп, биз дүйнөгө берилип кете турган болсок, ошол бирөөлөрдөн коркуп, бирөөлөргө жакшы көрүнөйүн деп, Аллах Тааланын ибадатын таштай турган болсок, аны артка таштай турган болсок, дүйнөнү алдыга кое турган болсок, анда Аллах Тааланын бизге каары келет. Аллах Тааланын бизге сүйүүсү болбойт. Качан Аллах Тааланын бизге сүйүүсү болот? Биз Аллах Тааладан тооба кылып кайта турган болсок, ибадаттарды дүйнөдөн жогору кое турган болсок, Аллах Тааланын сүйүүсүн башка пенделердин сүйүүсүнөн жогору кое турган болсок, мына ошондо Аллах Таала бизди жакшы көрөт. Мына ошондо биз Аллах Таалага жагабыз. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала ар бир түндүн акыркы бөлүгүндө дүйнө асмандан түшүп бизди чакырат. Хәл мин мустагфирин фаюгфар. Күнөөлөрүнө кечирим сураучулар барбы? Тооба кылуучулар барбы? Алардын күнөөлөрү кечирилет деп Аллах Таала күндө түндүн акыркы бөлүгүндө дүйнө асмандан түшүп бизге мына ушундай чакырык кылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тооба кылууга шашышыбыз керек. Тообаны кечиктирүүдөн этият болушубуз керек. Эгерде тооба кылбай кетип кала турган болсок, анда биздин өкүнгөнүбүз мына ушул болот. Аллах Таала бул тууралуу Куран Каримде бизге баяндап: "Ва анибу иля роббикум васлиму лаху мин qabla ya'tiyakum azab summa la tunsarun." Силер өз Роббуңарга тооба кылып кайткыла дейт. Жана ага моюн сунгула дейт. Силерге каттуу азап келеликтен алдым дейт. Ал азап келгенден кийин силерге Аллах Тааладан башка жардам берүүчү эч ким болбойт. Силерди эч ким бул азаптан куткара албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөөлөргө баткан абалда жан бере турган болсок, күнөөлөргө тооба кылбастан жан бере турган болсок, анда биз азапка душар болобуз. Мындай азап келе турган болсо, бизди Аллах Тааладан башка эч ким куткара албайт. Ушунчалык биздин кечирими чоң болгон, кечирими кенен болгон Роббубуз бар туруп, ага тооба кылбастан кетип кала турган болсок, эртең кыямат күнүндө биз катуу өкүнүп калабыз. Бул тууралуу Аллах Таала Куран Каримде баяндап: "Ау тaqula hina taral azab law anna li karratan fakuna minal muhsinin." Алар катуу азапты көргөн кезде бизге дагы тиги дүйнөгө бир кайтуу бар бекен? Ошол дүйнөгө кайтсак, Аллах Таалага тооба кылып, биз жакшы ибадаттар жасайт элек деп мына ушундай катуу өкүнүп калат дейт. Тообаны кечиктирип, тооба кылбай кетип калган пенделер. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага тооба кылууга шашылайлы. Аллах Тааланын тооба эшиктери ачык. Аллах Таала күндүзү күтөт, түндө күнөө кылгандар мага тооба кылып кайтабы экен деп. Аллах Таала түндөсү күтөт өзүнүн ырайымын жайып, күндүзү тооба кылгандар мага кайтабы экен деп. Аллах Тааланын тооба эшиктери ачык. Сиздин жашыңыз кайсыл жашка барбасын, сиздин жаныңыз ушул алкымга келип калганга чейин Аллах Таала сиздин тообаңызды кабыл кыла берет. Мен жашым өтүп калды, болду. Мен күнөөлөргө көп күнөө жасап койдум. Ал кечирилбесе керек деп сиз үмүтсүз болбоң. Аллах Таала муну сөзсүз түрдө кечирет. Өмүрүңүздүн аягында тооба кылып кайткан болсоңуз дагы Аллах Таала мына ошол сиздин тообаңызды кабыл кылат. Бирок муну менен, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тообаны кечиктирбешибиз керек. Муну менен мен тообаларды кечиктирип, өмүрүнүн аягында тооба кыл деген нерсени айтпайм. Аллах Таала Куран Каримде шаштыргандай эле биз тообаларды эртерээк кылып, Аллах Таала көп ибадат кылып, көп соопторго ээ болуп калышыбыз керек. Анткени биз эч кимибиз билбейбиз, бизге качан өлүм сааты келип каларын. Мына ушу менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.